Болбосо кыргызча кылабыз туугандар. Айла жок. Эсенбайке. Айтышыктар ушундай уйкучолобу. Жолдо бассаң, Наскин карарбайт дегендер. Үйдөн чыгып эле аэропортто жашадыңыздар. Башка бир кыргыз кылмайынча кылбайт. Оң ключ бардыгын тапсак болот бул жерден. Вагондор бар, наркомандар да бирөөлөр жашаган жер бар. Сразу эле келе кала турган жолун айтыңызчы мындай. Күйөөсүн ажырашып келди деген эле болуп калды. Эсенбайке, короче, мени Америкага тартпайсызбы деп. Ракетка начарка простачы. Aynen. Ошондой деген байкелер жүрөт, дагы эле 25 жыл болду. Достор, биз Эсенбайке менен $100 $200 конкурс ойнотмокчубуз. Конкурстун шарттары боюнча Эсенбайке айтып койсоңуз. Конкурстун шарты мындай: Кыргызстандын келечеги деген теманын алкагында эң кызыктуу комментарийлерди калтыргыла ушул видеонун астына. Эң кызыктуу 2 комментарийди тандап алабыз. Дал 7 күндөн кийин биздин Instagram баракчада түз эфир болот. Ошол жакта 2 кишиге $100 ойнотобуз туугандар. Андыктан 5000 комментарий болобу, 2000 комментарий болобу, ар бириңиздердин комментарийиңиздерди карап чыгып, эң мыктысын тандап, жеңүүчүнү аныктайбыз. Андыктан барлыгыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Сиздер менен бул чыгарылышта дагы жүз көрүшүп турганга аябай кубанычтамын. Бүгүн биз сиздерге IT тармагында көптөгөн ийгиликтерге жеткен байке менен жолугабыз, сүйлөшөбүз, баарлашабыз, жумуш ордун көрөбүз. Эмне жумуш кылат? Бүгүн азыр үйүнө келдик, чалсам албай атат, чото машинасы турат. Негедир чалсам албай атат. Чалып көрөйүнчү дагы бир. Мынакей чалып атам. Бир чалып көрөйлү. Болбосо кыргызча кылабыз туугандар. Айла жок. Уктап атабы же эмне билбейм, же телефону без звукпу? Макул. Кыргызча кеттик анда. Эсенбайке! 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 Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы? Эсалыңыз жакшыбы? Иштер жакшыбы? Жакшы. Албайсыз го чалсам эле? Ошо. Бир нерсе кылат. Эмне баштайбыз ушинтип эле? Ооба, бүгүн баштайлы. Ушинтип эле кирип келебиз, мындай жасалмасы жок элечи туугандар. Хорошо, мен кийин чыгайын да. Ооба, кийин чыгыңыз, кеттик анда неме жумушка. Хорошо. Макул анда. Вот. Күттүрайлы анда биз туугандар. Азыр бул чыккандан кийин жумушуна барабыз. Эсенбайке, биз чалганды албайсыз го? Эмне кылып аттыңыз эле? Уктап аттыңыз беле? Айтышыктар ушундай уйкучолобу? Негизи айтишниктердин жашоосу мындай жеңил эле. Ошо айтиде көп деле иштебейсиң да. Бирок мен болсо, мен сабагым бар болчу бүгүн. Ошо кичине сабакка даярданып, ошону көрбөй калыптым чалган. Бүгүн эми кеңири маек кылайлы. Бүгүн азыр машинада да бир аз неудобно болуп атат. Көлдүн жайынан баштайлы маекти, кандай дейсиз? Хорошо болот, сөзсүз. Бүгүн көрсөтөлү айтишниктердин күнү кандай өтөт, Америкадагы айтишниктер, айтиде окугандар кандай болот, көрсөтөлү. Бир күндөгүңүздү көрсөтүп берели анда. Ооба, сөзсүз кеттик. Көлдүн жайынан баштайбыз туугандар. Достор, азыр Эсенбайкенин үйүнөн алып келдик. Жумушунун астында турабыз. Жумушунун астында бир канча суроолорду берип, суроолорубузга жооп алайлы туугандар. Эсенбайкен өзүн тааныштырып, Эсенбайке айтсаңыз, Америкага кайсы жылдары келгенсиз, кандай кыйынчылыктар болгон биринчи келгенде, Америкага келгенде эле жыргал жашоо башталабы? Ошолор боюнча мындай кененирээк айтсаңыз, өзүңүз кайсыл областтын тургуну болосуз, кайсыл жактын кулуну болосуз дегендей. Жакшы. Мен өзү 2011 жылы келгем. Эң биринчи Америкага келгенде 2011 келгем. Бүгүнкү күндө жашым 31-де, 92 жылкы болом. Башында келгенде Америкага эле эмес, любой жакка барсаң, как мигрант болуп барсаң, эч жерде жыргабайсың. Башында сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот. Ошондой эле бардык мигранттар сыяктуу 2011 жылы ошол студент болуп келгенбиз бул жакка. Ал кезде эми кыргыздар да жок болчу. Аз болчу да, аябай эле аз болчу. Ал кезде келгенде бирөөлөр бизди тосуп алып, сен мондай кыл, Америкада мондай иштейт, система мындай деген адам болбогон үчүн башында келип алып, эмне кыларыбызды билбей, эң биринчи мен келгенде, кстати, эмеге келгем, Аляскага келгем. Аляскага барып,
ошол жерде биз балык заводдо иштемекпиз да. Балык заводко келип, ошо балыкты кесип, иш кылып, ошондой договор бар да Кыргызстанда. Work and Travel деген программа бар. Ошол Work and Travel деген программа менен келгем. Азыркы күндө ошол Чикагода жашайм, бирок мен буга чейин Американын 50 штаты болсо, ошонун бир 7-8 штатында бир 10го жакын шаарында жашап келгем. Ар кайсыл жакка барып. Бирок мындай Америкада кайсы шаарда жашайсың, кайсыл штатта жашайсың, аябай деле көп айырмасы жок. Эми айырмасы бир аз бар, бирок баары бирдей эле да. Инфраструктурасы бирдей, башкасы бирдей. Ар кандай жумуштарды кылдык, кара жумушту кылдык, башканы кылдык, но ушундай жыргабай эле ушинтип келдик. Негизи ошо биринчи жумушуңуз эмне болду? Америкага келип эле биринчи ошо бир кыйынчылыктар боюнча айтып бериңизчи. Азыр бардык эле айтып атышпайбы? Америкага келсең жыргайсың, Америкага келсең ак носки кийсең, жолдо бассаң носкиң карарбайт дегендердичи. Ошолор боюнча айтыңызчы, эмне кыйынчылыктар көрдүңүз биринчи келгенде? Мындай дейт го кыргыздар, мен көрбөгөн кыйынчылыгым калбады дегенчи, ошондой болду да, чындыгын айтканда. Анткени айтып атпаймынбы, биз келгенде азыр мисалы кыргыздар келсе, биз кыйналганчалык кыйналбашы мүмкүн. Бул чындык да. Азыр жаңы келгендер. Эми кыйналат, баары кыйналат. Анан качып кутула албайсың. Сөзсүз кыйналасың. Бирок биз келгендеги кыйынчылыкты азыр көрбөйт. Анткени айтып атпаймынбы, биз келген кезде бирөөлөр жол көрсөтпөйт, могул жумушту кылсаң болот, муну кылсаң болбойт, бул жака барсаң мындай жумуш бар деген адам жок болгон үчүн келгенде эле биз мындай болгонбуз. Вашингтонго келгенбиз башында. Бир жанымда нарындык дос болчу. Дос дегенде ошол чогуу келген бала. Ошону менен келип, Аляскага барып, ошол жакта балык союп, балык заводдо иштейбиз деген ой болчу. Анан башында келгенде эле элдер айткан, жок, силер Аляскага барсаңар кыйналасыңар, аякта деген кар, анан аякта мындай тигиндей дегенден биз башка эле бир шаарга кетип калганбыз. Башка эле шаарга барып, ошол жактан барып, нормальный бир жумушка иштейбиз деген максат менен барып алып, аяктан дагы алданып, бизди бирөө алдап, баягы криминальный районго алып барып киргизип коюп, квартирага киргизип, акчабызды алып, ошентип анан биз баягы жерде же жумуштан жок, же акчадан жок. Анан аргабыз кеткенден кийин кой кеч болуп кала элек да, ошол Аляскага барып жумушка баралы дагы, окатыбызды кылалы деп, эптеп акыркы акчабызга билетти алып, анан биякта арзаныраак билет алыш үчүн бир 3-4 күн эртерээк алыш керек да. Эртерээк алып, анан 3-4 күн квартирадан чыгып алганбыз, анан аэропортто жашадык. 3-4 күн ошол жерде. 3-4 күн үйдөн чыгып эле аэропортто жашадыңыздар. Аэропортко барып алып, ошол жерде кадимкидей эртең менен туруп, туалетиге кирип, аяктан бет колубузду жууп, пасталарды алып алып, ошентип биз билетибизди күтүп алып, ошол бир 3-4 күн жашаганбыз. 3-4 күн жашап, анан Аляскага бардык. Аляскага барганда да бизди кол чаап, баягы келгиле, заводко келгиле деген эч ким болгон жок. Барсак ал жакта дагы заводдо пока сезон баштала элек экен да. Балыктын да сезону бар экен да көрсө. Анан аякта сезон башталбаган үчүн бизге айтты, короче, сезон азыр балык жок, сойгонго балык жок. Ошон үчүн күткүлө, короче. Да бир айдай ушундай күткүлө деди. Анан бир жерге кирип жашап турула деди, бирок акчабыз жок. Сезон башталганга чейин. Сезон башталганга чейин, да. Анан сурадык, баягы жерде биз акчабыз жок, кыскасы азыр биз акыркы акчабыз менен келдик могул жерге. Бизди бир нерсе кылбасаңар болбойт, биз уже көчөдө калдык дедик да. Десек анан мен билбейм дейт. Заводдун ошо менеджери болчу, мен билбейм. Кааласаңар могул жакта эмелер бар да, контейнерлер бар, вагондор бар, баягы наркомандар да бирөөлөр жашаган жер бар. Кааласаңар ошолордун бирөөнүн күлчүн берем, кирип алып жашай бергиле деп койду. Анан айла жок, башка эмне кыласың? Акчаң жок, башка жок. Анан хорошо анда төшөк бергиле деп алып, төшөктү алып, ошо вагондун ичине кирип алып жашаганбыз. Одан көрө мисалы айылда адырда жаткан жакшыраак го дейби? Эми ошол чын эле ошондой болду. Башында келгенде мисалы элдер ойлойт, "О, Америка болду, Америкага келдик, эми ушул жакта нормальный акча табабыз, анан долларларды табабыз, анан акча үйгө жөнөтөбүз же кааласак машина алабыз, башка кылабыз депчи. Чындыгында андай болбойт да. Бул бардык мигранттын башынан өтөт деп ойлойм. Ошондой ой менен келгенбиз, анан бүт разочарование болду, Америкасын көрдүк, Америкасына деле, башкасына деле деген сөздөр, жаман сөздөр чыкты. Анан болду эми, акча болсо ошондо. Мен ойлойм да азыр акча болсо ошондо эле кетип калмакпыз. Акча жок, анан айла жок калып кеттик. Анан акча жок акча ошондой мисалы айтып атпайсызбы? Акча жок болуп,
кете албай калгам депчи. Ооба. Ошондо акча болгондо кетип калсаңыз ушу азыркы ийгиликтер жок болсо керек эле походу. Конечно, анткени мындай да, мисалы мен Кыргызстанда 19 жашында келгем бул жака. 19 жашыңызда эле келгенсиз бул? 18 же 19 жашында келгем. Анан келгенде мен мисалы Кыргызстанда эми айылда эле өскөм, мен Баткенден болом. Тажикстан менен ызычуу болгон ошо чек аралардын биринде болом. Ошол жакта төрөлүп ошол жактан өскөм. Бирок талаада иштейсиң, бирок мындай акчага иштеп, анан өз алдыңча иштебейсиң да. Ал жакта ата энең менен жашайсың, башка кыласың, анан өз алдыңча жашап көргөн эмессиң, кыйынчылыкты көргөн эмессиң да. Бу жакка келип туруп ошондой кыйынчылыкты көргөндө, кой мен болбойт, бул жакпады деп кетип калмакмын да, чындыгын айтканда. Бирок айла жок, акча да жок, анан намыс да жок. Намыс да бар да, ал жерде ошол мына эсен Америкага барып көчөдө калып, анан Кыргызстанга кайтып келиптир дебесин. Баягы күйөөсүнөн ажырашып келиптир деген эле болуп калды эле. Ошондой болуп калбасын деп, анан бул жерде айла жок турганга тура келди. Ошондо сиз айылдан эле баягы Ошко деле, Бишкекке деле чыкпай эле прямой Америкага келдиңизби ошо? Мен 1 жыл Бишкекте жүрдүм. 1 жыл Бишкекте Манас университетинде окудум. Анан как раз ошол университетте окуп жүргөндө студенттердин программасы бар. Ошол баягы айткандай Work and Travel деген программа болчу, азыр жок ал. Ошол программа менен бул жакка 3 айлык каникулда келгем. Анан ошол заводдо иштеп, эптеп кичине бир аз акча таптык, кийин сезон башталды да. Балык сойдук, башка кылдык. Балыктарды складтан алып, терезеден сыртты карап ыргытып койчубуз. Анткени кийин жейсиң да анычы. Баактан заводдон алып чыга албайсың аны. Фризер деп коет, холодильник. Холодильникке кирип туруп, кээ бир балыктарды, бир 2-3 балыкты баягы терезеден ыргытып таштап коесуң. Завод жабылгандан кийин ошол жерде эле жашайсыңдар. Ошол райондо келип туруп, жана ыргыткан балыктарыңды алып, анан кууруп жейсиң. Сиз о балыктарды эмне кылат делесиздер ошондо? Балык ошо тазалай белесиздер же эмнесин кыласыздар? Эмне жумушун кылат делесиздер? Жумуш боюнча мындай да, ал жерде чоң балыкта ар кандай позициялар бар. Кээ бирөөлөр балыкты соёт, кээ бирөөлөр ичин тазалайт, кээ бирөөлөр аны коробкага салат, кээ бирөөлөр ошону түртүп алып, сүйрөп алып, ошол эме холодильник алып барат. Эрте менен туруп алып, мисалы балык сезон деп атпаймынбы? Балык сезон эми башталып аткан кезде мындай болот. Көптөм студенттер. Мен барганда ошол жакта Казакстандан келген, Кыргызстандан келген, дагы Кытайдан, дагы башка жактан келген толтура студенттер бар. Аны эрте менен жана кинолордо бар го. Мен иштейм депчи. Ошон эрте менен туруп алып, ошентип барабыз заводко. Бизде баягы неме Бишкекте Лев Толстойдо турган байкелер окшойт. Ошондой болот да. Анткени акча жок, балык аз. Анан эрте менен туруп алып, мен дейсиң. Жана менеджер карап туруп, окей, сен кел дейт да. Балыктын канча объемуна жараша адамдар тандап, калгандарын давай кеткеле, эртең келесиңер деп коет. Ушундай эле болгон башында. Ол жерден да тандалып анан иштеткенсиң да. Конечно, кичине физически чоңураактар болсо, бул жакшыраак иштейт болуш керек деп туруп анан ошондой болгон үчүн ал жерде да эме бар да, мындай конкуренция бар. Башка студенттер менен иштеткен күнү аябай катуу иштейсиң, чтобы эме болсун депчи. Эртеси күнү сени көрүп калсын, бул мол бала катуу иштейт деген. Ошентип алып иштейсиң. Эртеси да тандаш үчүн. Конечно, окат кылыш керек да, жамбагыш керек дегендей. Ошон үчүн ошондой күндөр өткөн. Эми кыйынчылык кимден эле башта келбейт. Мисалы бардык эле мигранттардын жашоосунда башында келгенде жаңы өлкө, жаңы культура, жаңы система. Мисалы келген, сен дагы эле мисалы келип эле болду, сен Американы түшүндүм мен бул жакта дебейсиң да. Келип алып анан ойлоносуң, бияктан элдер кантип ойлонот, кантип сүйлөйт, кантип баарлашат, культурасына кириш керек. Ага көнгөнгө чейин сөзсүз убакыт керек. Тура. Эми айтсаңыз, мисалы ошол эле кыйынчылыктар менен чектелип калдыбы, ошо менен эле жашооңуз бир оң жакка оңолуп кетпиби? Бир жакшы жашоону баштадыңызбы ошондон кийин? Балык, салык, вагон дегенден кийин. Ал балык, салык, вагондор чынын айтканда бир 2 ай эле болду. 2 ай эле ошол Аляскада 2 ай жүрдүм. Андан кийин ал жактан ошол баягы элдер жашаган жакка, могу Чикаго, Висконсин деген жерде жүргөм мен негизинен. Ошол жака келдим, көчүп келдим. Ошол жакта бир досум бар болчу. Чынын айтканда бир 2011-жылы келген болсом, бир 2016-2017 жылга чейин мен аябай мындай жакшы бир туруктуу бир кандай айтсам, жашоом жакшы болуп кетпеди да, чынын айтканда. Анткени Америкада мындай да, мисалы кандай жумушту аткарсаң дагы определенный бир эмеге чейин, уровеньге чейин барасың. Мисалы мен кандай жумуштарды жасадым.
аяктан келип Агаяда жыгач заводдо иштедим. Бир баягы полеттор бар го, ошо полетторду жасадык, поддондорду. Анан кийин келип торговый центрде иштедим, аякта кассада иштеп жүрдүм. Андан кийин элдин баары ошол Чикагодо таксиге келди. Ошол таксиге келип такси айдадым. Канча жыл такси айдап жүрдүм да, Чикагодо мен көп такси айдагам. Андан кийин элдин баары фурага чыгып баштады, тракка. Азыр дагы эле актуальный го фурага, эми акчасы жакшы деп. Аякка келдим, аякта дагы иштедим, бирок мындай жакшы бир мындай шарттары жакшы, эртең менен тур, кечке чейин жүр, жумушу жеңил, айлык майнасы жакшы болгон, жакшы бир жумушту мындай эч жактан көрө албадым да. Мен даже университетте окугам. Бул жакта университетте. Бул жакка аты? Да, Висконсинде мен университетте окугам, колледжде окугам биринчи. MIT деген колледж бар, ошол жерде окугам. Андан кийин ошол эле шаарда, Мэдисон деген шаарда университет, Висконсиндин университети бар. Ошол университетте компьютерный инженерия окугам мен өзүм. Бирок ошол жакта окудум, башка жумушту жасасам дагы мындай IT-ге чейин чын айтканда мындай жашоом оң болгон жок да. Ошол 2016-2017 жылдары мен өзү IT-ге келдим. Ошо өзүм ошо Вашингтондо кыска убакыттагы ошол эме буткемпке баргам. Ошол буткемпке барып, бияка келгенден кийин Chase деген бул Америкада эң чоң банк. Ошол банкта инженер болуп жумушка киргем. Вот ошол жерге киргенде аны түшүнгөм да, то что реально мындай жашоо бар экен го депчи. Анткени мындай эртең менен турасың, нормальный зарплатаны аласың, шарттары жакшы. Сенин негизинен сени мындай сыйлайт, урматтайт. Сенин ордуң бар. Эгерде мындай дагы башка ар кандай жумуштарда жүрө берсең, мисалы сенин ордуңду деле көп баалабайт да, ачык айтканда. Мисалы доставкада жүрдүм, башка болдум, мен доставкада иштедим же таксиде иштегенимдин ордумду любой адам басып кое алат да. Эми любой адам машина айдаса, демек ал менин конкурентим да, мындай айтканда, туурабы? IT-ге кирип уже мындай кандай десем, жакшы бир жумуштарды жасап, технический баягы элдин баары эле кыла албаган жумушту кылып баштаганда уже түшүндүм, что бул нерсе аябай баалуу экениничи. Элдер дагы сени баалайт, урматтайт, сыйлайт да. Акчасын эле берип койбойт, ал жерде сенин бир ценностуң бар, баалуулугуң бар дегендейчи. Ошондой, ошон үчүн мен айтып атпайм, көптөн бери бүт баарына эле айтып жүрөм да мен. IT-ге келгенде менин жашоом оң болду депчи. Ошондой. Негизи IT-ге келдиңиз, мисалы 2016 дедиңиз, э? Да, 2016. Мисалы айтып атпайсызбы, 2017 IT-ге кирдим дедиңиз, э? Ошо IT-ге сизди мына ким түрткү болду ошондо? Мисалы бул жакта же бирөөдөн угуп калдыңызбы, же кандай ушундай бир немелер болот го, бир исключение болот го негизи? Да, туура. Мындай болду. Биз бул жакта жүргөндө кыргыздар мисалы биз мындай экенбиз да, мигранттар. Кыргыздардын бир характери бар. Кыргыздар ошо бирөөнү бир башка бир кыргыз кылмайынча кылбайт. Ошон үчүн мисалы үчүн бир кыргыз бар деп такси айдай баштады. Такси айдайт да, барып туруп фура айдады. Мисалы сен ойлойсуңбу, такси же фураны мурда элдер айдабайт беле? Айдайт болчу. IT-де эмне элдер иштебейт болчу, иштейт болчу, бирок кыргыз жок болчу да ошол жакта. Анан мен дагы ошол баягы биз көбүнчөсү IT-де иштеп, мындай кыргыздардын ичинде популярдуулук, кыргыздардын ичинде IT жок болчу да. Да, кээ бир айтишниктер бар болчу, бирок алар мындай университетте окуп, өзү мындай өзүнүн жол жобосун басып өткөндөр болчу, бирок мындай буткемптерге, школаларга кыска убакыттын ичинде IT-ни үйрөнүп, жумуштарга кирип, жакшы иштесе болот экенин билбейт болчу да элдер. Ошон үчүн ошол убактары 2016 жылы мен Вашингтонго окуганды кеттим. Мен ошол курсту дагы мен бир жерден көрүп калгам. Cybertech деген компания, мен кийин жетектеп калдым бул компанияны. Ошол компанияга барып, өзүм 6 айдын ичинде аябай катуу окуп, аябай бүт эртең менен таң атпай туруп, анан сабак окуп, анткени вариант жок, уже жашооду оңдош керек болбой калды да. Анткени 5-6 жылдан бери Америкада жүрөм, бирок нормальный жашоом жок. Анан ошол жактан катуу окуп, Чикагого келип эле бир жуманын ичинде, бир 10 күндүн ичинде эле Chase-тен жумуш сунушу алгам. Чоң компаниядан жумуш сунушун алып, чоң зарплата менен алганда мен уже ишенген жокмун да. Мен кантип эле ушундай элдер, демек ушундай болот экен да депчи. Алар өздөрү сунуштады. Мен эми барып интервьюдан өттүм, анан алар сунуштады да. Анан демек бул нерсе болот экен деп туруп, ошол кийин ошол Cybertech деген компания, өзүм өткөн компаниянын дагы ээлери менен сүйлөшүп, ушул Чикагода бир филиал ачкыла, мен ушул жерден карап
жетектеп ушул жерде окутам мен деп. Анан ошондон кийин анан баягы кыргыздарды, көпчүлүк кыргыздарды ушул жерде Чикагода Сайбертектин ичинде окутуп баштадым да. Азыр ошол 500ге жакын, 500дөн ашык даже кыргыздарды ошол окутуп компанияларга киргиземиз. Мисалы мына азыр жаңы эле келип атпайбы, кыргыздардычы аябай эле көп келип атат го. Ошолорго жардам берген учурларыңыз болобу? Мисалы квартира таап берип же машина карап берип, ошондой мындай майда-чүйда карапайымдуу иштер кыласызбы же только эле IT же кандай? Мындай ошондой учурлар болобу? Айсен байке машина жок болуп атат, квартира таап бериңизчи деген чалабы ошондой? Андайлар толтура. Мисалы ал Америкага келүү эле эмес, Кыргызстанда отуруп алып эле жазгандар, чалгандар бар. Эсен байке, короче, мени Америкага тартпайсызбы деп. Анан суроо айтасың да, сен кантип тартам мен депчи. Анан түшүнбөйт да. Өзүнүн мындай жол жобосу бар, виза алыш керек. Анан виза алгандан кийин келип, мисалы бизде ушундайбыз го, мындай карап туруп эле айта берет да, мындай мени тартпайсыңарбы, жумуш барбы бизге дагы депчи. Ушундай биз кызыктай эле. Анан болот андайларды. Эми колубуздан келсе жардам берип эле жүрөбүз. Азыр уже эми өзүң эле көрүп калдың го, Чикагода толтура кыргыздар келди. Бирок айтып койчу нерсе мындай да, мисалы азыр кыргыздар аябай көп келди. Ар кандай жумуш азыр пока мындай жайгашат. Кыргыздардын көпчүлүгү пока бир 2-3 жылдын ичинде жайгашышат да бул жака, Америкага. Анткени келип алып эле жана айткандай эле мындай өзүңчө отурукташып калбайсың. Пока тил үйрөнөсүң, азыр особенно келгендердин көпчүлүгү даже английский билбейт да. Ошон үчүн бизден азыр сен дагы жаңы келген үчүн мисалы мына Codewise академиясында английскийди ачканыбыздын себеби ошол. Анткени мына жаңы келген кыргыздар студент болуп келген жок да, булар башка эле ар кайсы жактардан келди. Эми буларга Америкадагы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш үчүн мындай бизнес кылам дейби, IT-ге жумушка кирем дейби, офиске нормальный ишке иштейм дейби, буларга эң биринчи кадам бул англис тилде мыкты деңгээлде үйрөнүш керек. Эгерде английскийди билбесең, мына Америкада 10 жылдап, 20 жылдап жүргөн мексиканецтер, кытайлар, дагы башка улуттар бар. Английский билбейт. 20 жылдан бери жүргөн, ишенесиңби? Английский вообще билбейт. Алар келет дагы эмне кылат? Жөн эле мисалы кара жумуштарда, стройкада же болбосо үй тазалап, ушундай иштеп жүрө беришет, же ресторанда идиш жууп жүрө беришет, бирок английский билбеген үчүн Америкада мисалы башын көтөрүп карасаң, биякта толтура миллиондогон, даже баягы биздин тил менен мен баткенден болом да. Болуп кетет дейт го. Мисалы Америкада бир болуп кетсең, жестко болуп кетесиң да. Анткени бул жакта Америкада акча көп болгон үчүн бир жумушту кармап же бир бизнести кылып алсаң, бул жакта мисалы миллион долларлар жөн эле айланат да. А эгерде сен ошого аракет кылып, тил үйрөнүп, башка бир өнөр үйрөнүп кылбасаң, жүрө бересиң элдин арасына аралашып, башка кара жумушту кылып, эми биз ошону кылып келбедикпи? Ошо биз мурда кылгандай эле кылып жүрө беришет да. Ошондой, ошон үчүн мен ойлойм, азыр келген кыргыздардын, мекендештердин көпчүлүгү мындай да башында эми келип эле ушундай IT окуп башка боло бербейт да. Бирок тилди үйрөнүш керек эң биринчи очередде. Тилди аябай жакшы үйрөнүп, анан акырына барып, баары бир ошол IT же бизнес ошого өтүш керек. Эгерде Америкадагы мүмкүнчүлүктөрдү колдоном, миллионер болом же миллионер болбосо дагы нормальный бир жашоону жашайм десе, ошону кылыш керек. Анан азыр бизде популярный десең, кыргыздар калп эле патриот болупчу, мисалы келип эле болду, мен Америкада калбайм, мен биякта бир 5-6 ай иштейм, 5-6 жыл иштейм, квартира алам, машина алам, башка кылам, болду, мен кетем Кыргызстанга бар. Мен Кыргызстанды жакшы көрөм дегендерчи. Алар 90%, 95% кетпейт, эч жака кетпейт. Ушакта эле жайгашат. Туугандар, ушул сөз чын экен. Мен дагы Кыргызстан патриотумун да, мисалы баары файзадан чай ичип, тим эле кыйын болуп аткан, буяка келип, ошондой ойлонуп келген мен деле. 1 жыл, 2 жыл иштеп бутка туруп кетип калам сразу эле депчи. Чында өтпөйт экен. Ошондой деген байкелер жүрөт, дагы эле 25 жыл болду. 25 жыл. Ошондой, эми бул чындык да. Мисалы эмне биз жыргаганыбыздан келдик беле буяка. Жыргагандан эмес, бул жака келип ушул жакшы жашоону издеп, үйдөгүлөр бир туугандарыбызга жардам берели деп, туугандарыбызга жардам берели деп, өзүбүздүн жашообузду оңдойлу деп келдик да. Анан ушинтип жакшы жашоон жашап эле анан бир күн тура калып Кыргызстанга барып, мен өзүм мисалы мына 2020-жыл Кыргызстанга кеттим. Мына жакында кайра келдим. 10 жыл Америкада жүрүп, анан кайра Кыргызстанга барып, ошол жакта эми бирок мен башка амбициялар менен кеткем. Мен барып ошо болду, эми Американы жыйнаштырдым эмес. Кыргызстанга барып ошол IT мектеп, IT школа ачайын деп, IT
жаштарды айтиге тарталы деп барып, азыр ошол биздин Бишкекте Pixsoft House айти школасында жүздөгөн балдарды, жаштарды кыргызча айти окутуп атабыз да, үйрөтүп атабыз. Келип, ошол жакта окуп, айтини үйрөнүп, уже жашоосун өзгөртүп кеткендер толтур азыр, мисалы биздин компанияда. Мен барып көрүп келдим да, кечирим сурайм. Барып көрүп келдим. Эми Кыргызстанды айтып отурсаң, аркан көп айта турган сөз көп. Бирок эми албетте сүйөбүз мекенибизди, албетте мындай сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок бул жактагы шарттар, бул жактагы мүмкүнчүлүк, экономика мындай такыр башка уровеньде да. Азыр эми мына жаңы келейин деген жаштарга, негизи эле биздин мекендештерге мындай сразу эле келе кала турган жолун айтыңызчы, мындай тез эле келип болуп кете турган жолун айтыңызчы. Көп эле сурап атышат да, мен кантип барсам болот деген суроого бир конкретно, коротко, ясно жооп берип коюңуз. Мындай, Америкага келсе болобу? Болот. Окей, кыскача айтканда, Америкага келсе болот, и мен колдойм. Америкага келсин. Анткени бул жака келгенде Америка аларды тарбиялайт. Америка аябай тарбиялайт да. Биз ушундай нерсени жакшы көрөбүз, мындай жеңил нерсени, оңой нерсени жакшы көрөбүз да. Биздин бул табиятыбызда бар ушундай, натурабыз ушундай да, кыргыздардын. Жыргап эле, эч нерсе кылбай эле, бирок болуп кетсең, акча таба берсең деген нерсени жакшы көрөбүз да. Американын эмнеси жакшы? Америка адамды иштеткенге көндүрөт. Адамды эзип иштетет да. Бирок эзип иштеткенге жараша ошонун эмгесин да берет, мындай жыйынтыгын да берет. Неме, эмгегин баалайт. Эмгегин баалап ошого берет. Мисалы, сен Кыргызстанда отуруп алып, аябай эшикте иштечи. Акча көп таба албайсың да, көп таба албайсың. Бирок бул жакта иштесең, ошону табасың. Ошондой чоң айырмасы бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, ар кандай жолдору бар эми. Студент болуп келсе болот, дагы башка жолдор менен келсе болот, ал жагын уже агентстволор менен сүйлөшсө болот. Бирок айтчу нерсе келсе болот. И келсин. Бирок келгенде дагы тура калып эле келе берсин эмес да. Ошого бир аз умтулуш керек, аракет кылыш керек. Мисалы, англис тилди үйрөнүш керек. Эгерде мындай worst case scenario деп коет англисче, эң болбоду деп коет го. Болбоду, зато сен англискийди үйрөндүң. Болбой калды, зато сенде английский бар, мындай кичине өнүккөнсүң. Кааласаң Европага кетип кал, кааласаң башка жака кетип кал. Дубайга бар, Сингапурга бар, башка өнүккөн толтура өлкөлөр бар. Эгер болбой калды, ошол англискийди үйрөнүп туруп, Кыргызстанда деле айтини үйрөн. Мисалы, айтини үйрөнсөң, Кыргызстанда отуруп алып эле, мисалы, интернеттин үстүнөн иштей берсең болот. Мисалы, американский компанияларга иштесе болот деген сыяктуу. Ошон үчүн менин эң биринчи кеңешим жаштарга болобу, деги эле ошол жашоонун өзгөрткүсү келгендерге англискийден баштасын да. Англискийди нормально үйрөнсүн. Анан интернетке кирсе, англисче толтура ресурстар бар. Маалыматтын бар толгон токой. Просто бизде изденгенди, башка кылганды жакшы билбейт, чындыгын айткандачы. Анткени андай культура жок бизде, өнүккөн эмес да, культура өнүккөн эмес. Ошон үчүн англис тилден баштап жакшы үйрөнсүн дагы. Андан кийин Америкага эмне болуп келип калса болсо деле кыйналбайт да бул жакта. Бияка англисче билбей туруп келип алчы, эч нерсе кыла албайсың биякта. Ушундай. Туугандар, достор, эң негизгиси болбоду дегендечи, англискийди үйрөнгүлө. Ооба. Англискийди үйрөнүп келгиле. Туугандар, азыр болсо биз Эсенбайкенин жумуш ордуна келдик. Жумуш орду ушул жерде жайгашкан, Эсенбайке, ушул школа, Ушул жерде биздин Codewise академиясы жайгашкан. Бул Чикаго шаарынын Des Plains деген районунда. Ошол келгиле, буйруса көрсөтөйүн. Давай анда биз келдик, кирип жумуш орду менен таанышайлы. Окей, кош келипсиң анда. Мына ушул биздин азыр жаңы эле мына карасаң өзүң дагы стройка болуп атат бул жерде. Буйруса ушул биздин экинчи офисибиз. Биздин биринчи офистин жанында эле. Бул жердин максаты лекционный болот. Бул жерде ушул жерде сабак болот. То есть студенттер келип ушул жерден сабакты алышат, бирок азыр дагы наркы офисти көрсөтөм. Ал жерде болсо өз алдынча отуруп алып сабак окушат да мындай. Бул жерде лекционный болот экен да? Бул жерде лекционный болот. Бизде оффлайнда ар кандай 40, 35, 50 группаларга карап ар кандай сандагы студенттер келишет. Жакшы. Туугандар, бул жерде азыр эле стройка болуптур. Могу ошо наборда турат. 10 ключ бардыгын тапсак болот бул жерден. Мына ушул биздин негизги офиске кош келипсиң. Бул жер ошол Codewise академиясы. Мына Codewise. Codewise деген сөздүн мааниси коддун тили менен деген сөздү билдирет да. Ошо то есть
бизге ошол келген студенттерди негизи эле биздин жасаган жумушубуз ошол кодго тиешелүү жалаң. Бул кире бериш. Ооба, бул жер кире бериш. Кирген жерде ошол киргенде эле бул жерде азыр айтпадымбы, биздин лекционныйды башка жака которобуз, азыркы айткан офиске. Тиги азыркы ремонт болуп аткан жер. Ремонт болуп аткан. Буюрса ошол жер бир жуманын ичинде бүтөт. Буюрса акыркы убактар болуп атат. Бул жерде болсо азыркы учурда ошо сабак өтүлөт. Бул жерде мугалим отуруп алып, студенттер бул жерде отурат. Ушундай сабакты өтөбүз. Бул жакта биздин студенттерибиз жүрүшөт. Окуу процесси уланып аткан да? Бизде негизи ар кандай. Мисалы, сабак программа жүргөндө жумасына 5 күн сабак болот. Күн сайын ошол 3 сааттан, 4 сааттан, 5 сааттан ар кандай. Анан программанын ичинде дагы мындай бул жерде буткемп система деп коет да. Буткемп система деген мындай сабак болгондо эле келип алып анан сабагын алып кетет эмес. Бул жер бир кампус. Бул жердин ичинде өзүнүн тенниси бар, ойной турган жерлери бар, студенттер өз алдынча отуруп алып мафия, карта же дагы башка кылып ойноп жүрө беришет. Ошондо саар менен келип кеч кетсе деле болот экен да? Кеч кетсе деле боло берет. Бир күн кечке жүрүрсө болот. Бул жерде өзүнүн кухнясы бар, азыр көрсөтүп кетем. Кухнясында тамак ашын жеп, биздин студенттер ансыз деле ошондой кылат. Азыркы учурда мисалы бул жерде сабак жок. Мына карасаңар, бул жерде ар бир студенттер өз алдынча окуй турган бөлмөлөр бар. Жана отуруп алып бул жерде биздин студенттер уктаса болбойбу? Уктагандан башкасын баарын. Анда кетип тургандар да, кийинки next time. Ошол бул жакта болсо бардык өз алдынча группалар менен отуруп окуй турган кабинеттер бар. Булар как университет аудиториялары эле экен да, мондай? Аудитория сыяктуу эле. Бул жерде мисалы студенттер жок экен бул жерде азыр. Бирок негизинен ушул жерге группалар кирип алышып, отуруп окушат. Мына бул жерде биздин студенттер отурган сыяктуу эле өз алдынча окуйт. Мына ушул сыяктуу өз алдынча группа менен отуруп окуй турган кабинеттер. Бул жактары дагы ошо окуй турган? Ар бири мына ушул группалар менен отурат. Анткени бизде окутканда мисалы бизге 40 адам келсе, офлайн бул жерде бир 5, 6, 7, 8ден кылып группаларга бөлүп коебуз. Ошолор өз алдынча отурушуп, бул жерде биз проекттерди беребиз, проекттерди жасашат. Анткени биз 6 айдын ичинде окутуп, IT-ни жумушка киргизип атпайбызбы? 6 айдын ичинде толугу менен IT жумушуна даяр болуусу үчүн команда менен иштегенди үйрөнүш керек. Өз алдынча бир проекттерди, кичинекей чакан проекттерди беребиз. Ошол проекттерди жасаганда ошондой өз алдынча отурган кабинеттер керек болот. Презентация кылганды үйрөнүшөт, документация жазганды үйрөнүшөт. Ушул эки негизи буткемпте эки бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси бул технический знания деп коет, техникалык билими, код жазганды үйрөнөт, программа жазганды үйрөнөт. Экинчиси бул soft skills. Soft skills деген бул техникалык эмес билим. Не технический знания да. Ал жакта эмнени үйрөнөт? Алар компанияда кандай документация жазганды үйрөнөт, интервьюдан кандай өткөндү үйрөнөт, элдер менен кантип сүйлөшкөндү үйрөнөт, команда менен кантип иштегенди үйрөнүшөт. Анткени бул аябай маанилүү да. Компанияларга мына ушундай мыкты кадрлар керек. Биздин компаниябыз, биздин мектебибиз как раз ушул эмени компанияларга эмне керек болсо ошону биз тренинг кылабыз. Ошондо акыркы эмне рынокко эмне акыркылар болот болсо ошолорду үйрөтөсүздөр. Ооба, толугу менен ошол компанияларды карап, эмне керек болсо ошолордун баардыгын бул жерде үйрөтөбүз. Ошон үчүн дагы бизде 6 ай окуп бүткөндөн кийин чоң компанияларга жумушка кирип кетишет да. Бул жер болсо бизде ошол ар бир студенттер өз алдынча отуруп, өз алдынча окуй турган бөлмө. Группалар менен эмес, өзүнүн жумуштары болсо, мына ушул жерде отуруп, жумушун бүтүрүп, тапшырмаларын даярдап, код жазып, ушундай кылып отура турган бөлмө. Компьютерлер, компьютерде ошо мисалы силерге баягы тапшырма берилген кодовой немелерди деле ушул жерде иштесе болот да мисалы. Мына ушул жерде отуруп алып, тапшырмалардын баарын жасап, код жазышат. Бизге жараша экен, көрүп коелучу. Бисмилла. Клавиатурасына таппап коебуз. Монитор. Бул монитор уже? Неме, клавиатураларын кандай жазат булар? Өзүнүн ноутбугун сайып алышат да. Бул жака сайып алышабы? Жараша экен мага? Жарашат экен, аябай жарашат. Айтишник болсом болобучу? Айтишникке экинчи кадамдарды таштайм деген учурда турабыз турганда.
Так эми бул жер болсо бизде теннис. Айткандай эле жантан бери эле кечке окугула деп атпайбызбы? Кечке эле окуй бербестен чарчайт. Ошон үчүн бул жакка кирип теннис ойнойт, көзүн эс алдырат, мээни сергитет дегендей. Бул аябай маанилүү, анткени тажап кетесиң да. Ошон үчүн кел бир теннис ойноп коелу. Теннисти өзү негизи кандай ойнойсуз? Теннисти мен көп жылдан бери ойнойм. Мектеп кезден баштап эле ойнойм. Биздин бардык офистерде буга чейин Бишкекте болсун, бул жакта болсун, теннис бүт жакта болгон. Ошон үчүн мен постоянно ойноп жүрөм бул теннисти. Күчтүү анда игроккосуз. Албетте. Кеттин да. Да, ракетка начарка просто-чы. Aynen. Sen de күчтүү экенсиң. Теннисти да үйрөнүп кетем. Көп жазганды эле эмес, теннисти да үйрөнөсүң да. Туугандар, чындыгында кыйын экен. Бул жак болсо биздин компаниянын мындай чечимдердин чоң чечимдерин чыга турган жери, мээси. Бул жер студия жана биздин өзүбүздүн офисибиз. Бул жерде биз ошол баардык контенттерди тартабыз, видео урокторду жаздырабыз, анан бул жерде ошо чогулуштардын баары боло турган жер. Сиздин местаңыз кайсыл жерде өзү? Менин местам любой жерде, бирок ушул кабинеттин, ушул бөлмөнүн ичинде. Бул жер бош болсо, бул жерде отурам. Бул жерде мындай Кыргызстандагындай королевский система жок, Америкада. Кайсыл жер бош болсо, ошол жерде отуруп алып. Бакын өзүң кабинетиң, креслоң деген жокпу? Ал кыргызча түшүнүк. Мен ошо издеп атпайм ба? Каерде кресло көрүнбөйт го. Жок, мына жер бош, мисалы бүгүн мен ушул жерде отуруп иштейм. Ошондой. Бул жер болсо аябай бизден мындай айтканда мээси деп коет го. Мектептин, компаниянын мээси мына ушул жерде жайгашкан. Бул жер студия. Биздин студиябыз. Өзүңөр байкап көргөндөй, мына ушул жерде биз отуруп алып, өзүбүз да бул жерден иштейбиз. Контент тартабыз. Ар кандай видео урокторду тартабыз. Монтаж кылабыз, иш кылып, бардык биздин жумушубузду жүргүп, чечимдердин баары ушул жерден алынат да. Мына ошо азыр бул жерде ошол биздин жаңы эле башталып аткан английский курсу үчүн контент тартылып атат. Баягы неме сиздердин Instagram баракчаңызда да "Hi guys" деген ушул жерде тартылып турбайбы? Туугандар, азыр 90% кыргыздар келип атканы англис тилин билишпейт. Ошонун катарында мен дагы десем болот да. Ошо англис тилин эжекенин жанында турам. Сиздер кандай методика менен окутасыздар өзү негизи? Кыргыз жарандары азыр мисалы ошондор келет да сиздергечи. Кандай окутасыздар? Негизи бизде көбүнчө англис тил курсуна барышат экен, биякта жашагандарчы. Анан ал жакта баягы американецтер үйрөтүшөт да, кыргызча билишпейт же орусча билишпейт. Анан ошол бир больная точка экен да, биякта жашагандардынчы. Ошон үчүн бизге кыргызча дагы мындай орусча түшүнбөгөн жактан түшүнүп бергенге ошондой бир доступ болуш үчүн ушундай курс ачып жатабыз. Бул жакта биздин жарандар үчүн же орусча сүйлөгөндөр үчүн, кыргызча сүйлөгөндөр үчүн англисче үйрөнүү жеңил болот да биздин курста. Келиңиздер туугандар. Так, азыр биз бул жерде ошо мен партнерлор менен турабыз. Ошол Codewise академиясында бизде негизи команда чоң. Бул жерде именно биздин партнерлор менин Улук, Беназир, биз чогуу ушул школаны түптөгөнбүз. Бирок бизден сырткары дагы биздин мугалимдер бар, башка дагы мугалимдер бар. Ошо Улук болсо бардык операционный эмелерге жоопкерчиликтерде кандай жүрөт, эмне болот, кайсы жактан келет. Мен анан Беназир экөөбүз, биз мугалимбиз. Сабак беребиз ошо программисттерге. Программист кыласың. Ушу ишиңиздерге ийгилик, ушул командаңыздарга Аллах Таала күч кубат берсин. Кыргыздарга, кыргыз мекендештерибизге жаңы келгендерге ушинтип жардам берип жүрөңүздөр. Бүгүнкү маегиңизге чоң рахмат. Туугандар, ушуну менен биздин бул чыгарылыш аяктады. Сиздер менен коштошпойбуз, бирок кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин аман болуңуздар.